Ал эми кино тармагында дагы кыргыз тасмалары жакшы ийгиликтерге жетишүүдө. Алсак, режиссерлор Бакыт Мукул менен Дастан Жапарулунун Атанын керези тасмасы Оскар киноакадемиясынын узун тизмесине киргизилгенин аталган академиянын сайтында жарыяланды. Кыргызстандык тасма жылдын мыкты чет элдик фильми номинациясы боюнча ат салышат. Академиянын маалыматы боюнча быйыл аталган категория боюнча сынакка катышуучу үчүн рекорддук сандагы 85 кинофильм билдирме жөнөткөн. Буга чейинки рекорд болсо 2014-жылы. Анда 83 арыз кабыл алынган. Негизги 9 тасманы камтыган кыска тизме декабрдын аягында белгилүү болот экен. Алардын ичинен тандалып алынган 5 фильм 24-январда жарыяланат. Атак алыска кеткен кыргыз тасмасынын тегерегинде дагы маалымат алалык деп биз режиссер Дастан Жапарулуну чакырган элек. Куш келипсиз, Дастан. Айтсаңыз, элиңиз алгач көрүүчүлөр үчүн түшүндүрүп берелик. Негизи Атанын керези тасмасынын узун тизмеге кириши эмне түшүндүрөт экен, анан жогоруда биз белгилеп өткөндөй жыйынтыгы январда чыгат экен. Ошол кезге чейин эми азыркы ошол тизмеге кирген фильмдин шансы канчалык болууда? Узун тизме бул мындай, ал Американ киноакадемиясына ар бир мамлекет бирден кинону көрсөткөнгө, мындайча айтканда, ар бир мамлекеттин бирден фильм көргөзгөнгө шарты бар. Ошол сыяктуу эле биздин да кинобуз Кыргызстандын атынан Оскар комитеттин протоколунун негизинде ошо Оскар сыйлыгына көрсөтүлүп атат. Быйыл ошо узун тизмеге 85 мамлекеттен фильм барыптыр. Бул жаңы рекорд деп атышат. Ал эми биринчи тур бул 9 фильмди талдап алышат. Бул шорт-лист деп аталат англисчеси. Ошо 9 фильмди бул декабрдын ортолорунда белгилүү болот. Ал эми ошо 9 фильмдин ичинен атайын комитет ошо 5 фильмди тандап алат. Ал уже акыркы 5 номинант болуп Оскардын сыйлыгына талапкер болуп көрсөтүлөт да. Ал эми биздин мүмкүнчүлүктөр боюнча эми биз дагы ошого Монреалдан, А-класстагы Монреалдан алтын зенитти утканыбыз менен көбүнчө ошол жагынан ыктап, ошол мүмкүнчүлүктү толук пайдалана алып деп атабыз. Анан ал жака дагы фильмди рекламалоо, даңазалоо максатында көптөгөн каражаттар кетет экен, финансылык каражаттар. Анан ошол жактарына кичине каражат издештирип, ошол жактар менен иштешип атабыз. Эгерде ошол бардык аракеттерди көрсөк, фильмди даңазалап, рекламалык жактары фильмди өзүбүз ушинтип жакшы даңазалай алсак, ал жактан да ушу мүмкүнчүлүктөр көбөйөт. Негизинен биз ушу фестивалдын аркасы менен мүмкүнчүлүктөрүбүздү мындай жакшы деп баалап атабыз. Биздин билишибизче фильм тышкы миграция темасына байланыштуу экен. Эмнеге ушул теманы тандадыңыздар, анан идея кандайча келип калды? Жок, негизи идея бул биз сөзсүз түрдө эле миграция темасына кайрылалы деп чечкен эмеспиз. Биз бул негизи кинону көрүп көрсөңөр, бул башкы идея, башкы темасы миграция деп түшүнбөйсүңөр да. Ал биздики миграция мындай орусча айтканда косвенно же болбосо фановый тема болуп кетет. Бирок ошол миграция аркылуу ошо чет жакка кеткен кыргыздардын азыркы күндөгү жыйынтыгын тарттык десек болот да. Биз кетип аткан убагын эмес, тескерисинче ошол кеткендердин кайтып келүү жыйынтыктарын тарттык да. Идея негизи ошо бир жаш бала 25 жаштардагы ошо чет жактан атасынын карыздарынан кутулуу үчүн ошо өзүнүн айылына кайтып келет. Негизи идея ушул нерседен эле башталган. Анан өзү баягы сценарий жазуу убагында өзү көптөгөн талкуулардын чыгармачылык негизинен көптөгөн баягы жаңы окуялар кошулуп, ушул өзүнөн өзү чоңоюп, анан чоң темага да айланып, анан ошо миграция темасын ушун камтып калганы ушундан болуп атат. Негизи миграция маселеси актуалдуу болгондуктан ошо биздин кинобуздагы ошол теманын аркасы менен баягы
чет жактагы фестивалдарга актуалдуулугун жоготпой ошо өзүнүн чыгарманын да деңгээлин көтөрүп кетип атат десек болот. Дастан мырза, мына ушул абройлуу сынакка катышкан кыргыз тасмасы эми Кыргызстанды көрүүчүлөр качан көрө алышат? Биз негизи фильмди прокатка койгонго аракет кылып көргөнбүз, бирок ал убакта көрүүчүлөр көп кызыгышкан жок биздин киного. Анан ушу могу эле дагы сыйлыктын аркасы менен жанагы дагы чет өлкөлүк эл аралык кинофестивалдарга өтүп уже жакында катыша баштайт. Ошол маалыматтардын негизинен анан Оскар сыйлыгына талапкер болуп жаткандыгынан ошо көрүүчүлөр эми кызыгып атышат. Эми биз кинону кайра прокатка чыгарууну максат кылып көздөп атабыз, бирок койгон датабызда дайыма эле бир эл аралык кинофестивалдарга туура келип калып атат да. Ал фестивалдарга да барып келиш керек болуп атат. Ошондуктан азырынча так датасын айта албайбыз, бирок ушу болжолубуз менен ушу ноябрь айларынын аяктарында, декабрь айларынын баштарында деп болжолдоп атабыз. Ошол убактарга кинону прокатка чыгаганга аракет кылабыз. Рахмат сизге, Дастан. Ийгилик каалайбыз. Дагы мыкты делген фильмдерди тартуулап жүрө бериңиздер. Режиссер Дастан Жапар уулу менен болгон маекти көрдүңүздөр. Белгилей кетелик, Оскар сыйлыгын тапшырасы 2017 жылдын 26 февралында Лос-Анджелесте өтмөкчү. Балким кыргыз тасмасы бул сыйлыкты алып калары бардыр. Эскерте кетсек, буга чейин Оскар сыйлыгы үчүн кыргызстандык Садык Шернияздан Курманжан Датка жана дагы Мирлан Абдыкалыковдун Сүт ак тасмалары кирип, бирок мына ушул узун тизмеден ары өтө алган эмес.